Өзбекстанда насыбай сатууга тыюу салуу сунушу киргизилди. Гүлжайна Атаканова кош бойлуу, курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Аксы райондук милициянын жетекчиси ээлеген кызматынан бошотулду. Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары өлкөнүн түштүгүндөгү коопсуздукту сактоо чараларын текшерди. Өзбекстанда насыбай сатууга тыюу салуу сунушу киргизилди. Өзбекстандын алкоголь менен табак рыноогунун жөнгө салуу жана шарап өндүрүшүнүн өнүктүрүү агенттиги өкмөткө насыбайга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө кеңири тараган насыбай калктын ден соолугуна жана экономикага олуттуу зыян келтирүүдө деп эсептейт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Өзбекстанда 13-15 жаштагы өспүрүмдөр арасында насыбай тартуу деңгээли өтө жогору. Бул көрсөткүч Кыргызстанда 5,1%, Тажикстанда 1,8%, Казакстанда 0,6%, Түркмөнстанда 0,2%ды түзөт. Насыбайды негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнүн жашоочулары тартат. Эскерте кетсек, насыбай Борбор Азиянын легалдуу маңзаты. Гүлжайна Атаканова кош бойлуу, курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Куудул жана теле алып баруучу Гүлжайна Атаканова кош бойлуу экенин ачыктады. Ал социалдык тармактагы баракчасына төмөндөгүдөй жазды. Үй бүлөм жөнүндө эч нерсе айтпайм, ал менин жашоом. Бул жаңылык көптөрдү кызыктырып жүргөнүн билем. Бирок калпчынын биле албай так жооп ала албай жүргөндөр өтө көп. Ооба, сүйүнчү, Аллахымдын буйругу менен кош бойлуумун. Кубанычымда чек жок. 5-6 ай болгончо ичимди жашырып келдим. Бирок курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Кызым чоңоюп калды. Наристенин жытын сагынып балалуу болоюн деп аракет кылгам. Сүйүктүм менден да кубанып жүргөн убагы. Бактымды тоодой кылып бере бер Аллахым деп жазды. Аксы райондук милициянын жетекчиси ээлеген кызматынан бошотулду. Жалал-Абад облусунун Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2 январь күнү Жалал-Абад шаарында, 7 октябрь күнү өткөн массалык башаламандык жана Жаманкуловдун өлүмүнө алып келген денесине ар кандай жаракаттар келтирилген фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Аксы районунун Кербен шаарынын жашоочусу кармалып, Жалал-Абад облусунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилишине нааразычылыгын билдиришип, 300гө жакын адам митингге чыгышкан. Митингге чыккандар ШЖга карата бөгөт чарасын сыртка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде өзгөртүп берүүнү, сотко чейинки өндүрүштү калыс иликтөө жана Аксы райондук администрациясынын башчысы Ормоналиев менен Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн начальниги Тангировду ээлеген ордунан бошотууну жана аларды жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Ички иштер министринин буйругу менен Жалал-Абад облусунун Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Шекербек Тангиров ээлеген кызматынан бошотулду. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча аталган кылмыш ишин иликтөө мыйзам чегинде жүргүзүлөт жана ал Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары өлкөнүн түштүгүндөгү коопсуздукту сактоо чараларын текшерди. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүнбек Өмүрзаков өлкөнүн түштүгүнө иш сапар менен барып, Ош жана Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыктарынын жетекчилик жана өздүк курамы менен жыйын өткөрдү. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын кабарлашкандай, анда Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоодо жана шайлоого чейинки үгүт иштери учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо маселелерин текшерүүгө алып, аталган маселеге байланыштуу жергиликтүү милиция жетекчилери менен чогулуш өткөрүп, учурдун маанилүү маселелерин талкуулады. Сүйүнбек Өмүрзаков алдыда боло турчу шайлоо учурунда коомдук коопсуздукту өзгөчө жогорку деңгээлде көзөмөлдөөнү, мыйзамдуулукту сактап, кызматтык тартипти бузбоону талап кылды. Ошол эле учурда кызматкерлерди шайлоо күнү жана жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздоо, алардын кызмат өтөөсүнө тиешелүү шарттарды түзүп берүү зарылдыгын белгиледи. Ош шаардык, Ош жана Жалал-Абад облустук милициянын жетекчилери курамына шайлоо тилкелеринде күзөтүү күчөтүү жана ар кандай тартип бузуулар боло турган болсо, өз убагында
мыйзам чегинде ыкчам чараларды көрүү керектигин да белгилеп, коомдук тартипти сакталышы боюнча кошумча тапшырмаларды белгиледи.